Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасын демаркациялоо иштери уланууда. Кезектеги этапта эки өлкөнүн адистери Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чегаралары кесилишкен тилкеге 4 чегара мамычасын биргелеши орнотушту. Бул иш мамлекеттик чегараны так белгилөө боюнча жетишилген макулдашуулардын ыраттуу аткарылып жатканын көрсөтөт. Адистердин белгилешинче, чегараны эл аралык талаптарга ылайык тактоо аймактык коопсуздукту чыңдап, чегара аймактарынын өнүгүүсүнө жана эки элдин достук мамилесин бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Ат башыда ток менен балык уулаган чет элдиктер депортацияланды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү өздү булактар кабарлашты. Эске салсак, кечээ Арпа жайлоосунда чет өлкөнүн жарандары мыйзамсыз балык уулап жатканы боюнча видео тарап, жергиликтүү тургундар бийликке кайрылган. Чет элдиктер автоунаасынын капталындагы жазууларды сыйрып, мамлекеттик номерин алып коюшкан. Унаа айып короого киргизилип, териштирүү жүрүп баштаган. 15 июлда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Олд Бишкек соода комплексинин аймагында көчмө жыйын өткөрүп, кемчиликтер жоюлганга чейин аны жабууну тапшырды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк техникалык режимде гана ачылган, бирок ушул күнгө чейин объекти пайдаланууга берүү расмий болгон эмес. Буга карабастан комплекстин аймагындагы коммерциялык объекттер өз алдынча иш жүргүзүп келишет. Бишкектин Свердлов райондук администрациясы 1 июлда ижарачыларга 2 апталык мөөнөт берип, аныкталган мыйзам бузууларды жоюу боюнча эскертүүсүн берген эле. Көчмө жыйындын жыйынтыгы боюнча Борбор калаанын башчысы соода түйүндөрү иштеп жаткан жер алдындагы өтмөктүн аймагын мөөр басып жабууну тапшырды. Инвестор өзүнө алган милдеттенмелерди толук аткармайынча жана объект расмий түрдө эксплуатацияга берилмейинче бардык коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгү токтотулду. Жер алдындагы өтмөк мурдагыдай эле ачык бойдон калат, чектөөлөр соода жайларынын ишмердүүлүгүнө гана тиешелүү. Кыргыз гидромет кызматы өлкөдө аномалдуу ысык аба ырайы күтүлүп жатканын эскертет. Айрым аймактарда абанын температурасы 43 градустан жогору болорун, кээ бир жерлерде 40 градустун айланасында болоору күтүлүүдө. Мындай аптаптуу күндөрдө дарыгерлер жарандарды сак болууга чакырат. Себеби нормадан ашык ысыкта адамдын өнөкөт оорулары козголуп, жүрөк кан тамыр оорусу менен ооругандардын кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Ысыкта кантип сактануу керек, дарыгердин кеңеши менен бөлүшөбүз. Парктарга агылууда. Сергип эс ала турчу жайларда болсо кезек пайда болду. Мы ходим уже несколько лет подряд и вдохнулся, мы снова придем. Мне очень понравился красный аттракцион. Түркиядан туугандарыма конокко келдим. Мындай ысыкта алар мени ушул жерге эс алууга алып келишти. Бул жерде балдарга да, чоңдорго да ылайыктуу көптөгөн аттракциондор бар. Çok güzel olmuş. Каладагы бул аквапаркка күн сайын орто эсеп менен 500 адам келет. Апта күчөгөн күндөрү эс алуучулардын саны дагы көбөйөт. Коопсуздук эрежесине ылайык балдар аймакка чоңдордун коштоосунда гана. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мы по возможности Биздин аквапарк менен бассейн күнүнө иштеп жатат. Иш күндөрү эл аз келет. Күн ысыгандан бери келгендердин саны арбыды. Буга чейин күнүнө орто эсеп менен 500 тегерегинде адам келсе, азыр 1000ге чейин барып атат. Анын баарын бир убакта кабыл алууга мүмкүнчүлүк жок. Бири кеткен учурда башкалары келип эс алышат. Дарыгерлер нормадан жогору ысыктан сак болууга чакырат. Ачуу тийген күндүн нуру өнөкөт ооруларды козгойт. Өзгөчө жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар ден соолугун карашы зарыл. Себеби мындай учурда кан басымы көтөрүлүп, кан коюланып, анын айланышы жайлап тромбту пайда кылат. Жыйынтыгы инсультка алып келиши мүмкүн. Зарылчылык болбосо күндүзү үйдөн чыкпай, көчөдө жүргөндө күндөн коргоочу баш кийимдерди кийип жүрүүгө чакырышат.
тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин ичүүнү дагы биз токтотууну, азайтууну сунуштайбыз. Анткени спирт ичимдиктери тамеки тарткандан кийин адамдын каны коюланат. Кан коюланганда ысыкта адамдын каны өзү эле коюланат. Анткени ашыкча бизден суусундукта суулар тери аркылуу кетет, жана заң аркылуу да кетет, заар аркылуу кетет. Ошон үчүн адамдын өзүнүн каны коюланат. Жүрөгү оорусу болгон адамдарда андан 5 бетер коюланат да. Бул учурда кандардын тромб пайда болушу мүмкүн. Ак халатчандар аптаптуу ысыкта сууну ашыкча ичүү дагы кооптуу экенин эскертет. Күнүнө болгону 1 литрден ашык ичүүгө болбойт. Андан ашканда жүрөккө күч келип, органдын согушу бузулушу ыктымал. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, аномалдуу ысык кооптуу аба ырайынын ичинен өлүмгө алып келген негизги себептердин бири болуп эсептелет. Дүйшөн Шаршенбеков, ЛТР Бишкек. Ысык көлдүн жээгиндеги эс алуу жана дарылоо жайларынын бири болгон мурдагы Кыргыз деңизи санаторийи толук реконструкциядан кийин кайрадан пайдаланууга берилди. Эми ал Кыргыз Алтын резорт деген жаңы аталыш менен эс алуучуларды заманбап шартта кабыл алат. Андагы имараттар, дарылоо базасы жана эс алуу аймактары толугу менен жаңыртылды. Комплекстеги өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Айсана Бактыбекова баяндайт. Ысык көл жээгиндеги белгилүү Кыргыз деңизи ден соолукту чыңдоочу борбор ири жаңылануудан кийин кайрадан өз эшигин ачты. Эми ал Кыргыз Алтын резорт деген аталыш менен өз ишин улантат. Учурда мекеме толугу менен жаңыланып, эс алуучулар үчүн бардык заманбап шарттар түзүлдү. Санаторий 1975-жылы курулуп, көп жылдар бою эс алуучуларды кабыл алып келген. Бирок убакыттын өтүшү менен имараттар жана инженердик коммуникациялар эскирип, толугу менен жаңылоо зарыл болгон. 2025-жылы объект президенттин тапшырмасы менен Кыргыз Алтын ишканасынын карамагына өткөрүлгөн. 2025 апрель айында урматтуу президентибиз Садык Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргыз деңизи санаторий биздин Кыргыз Алтын акционерлик коомунун карамагына өткөн. Ошол убактан бери акыркы 6 айдын ичинде ушул санаторийди жаңылоо жана оңдоп түзөө, капиталдуу оңдоп түзөөдөн негизги корпусу жаңыланып бүттү. Жаңыланган башкы корпус 6 кабаттан турат. Анда жалпы 250 номер бар. Бөлмөлөрдүн баары жаңы эмерек жана заманбап техника менен жабдылган. Анда келиңиздер, биздин үй бүлөлүк люкс номерибиз менен тааныштырып кетели. Бул жерде бардыгы ушул карточка аркылуу иштейт. Коопсуздук жана электр энергиясын үнөмдөө максатында коюлган. Андан кийин бул жерде болсо бул бөлмөбүздүн бир эс алуу бөлмөсү. Бул жерде бардык шарттар каралган. Ошондой эле бул ар бир бөлмөдө кондиционерлер бар. Үй бүлөлүк номер болгондугуна байланыштуу бул жерде 2 бөлмө бар. Бул жерде болсо балдардын уктоочу бөлмөсү. Андан кийин бул жакка өтсөк, бул жак баягы ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Комплексти жаңылоодо сапатка өзгөчө көңүл бурулган. Курулушта узак мөөнөткө чыдамдуу жана экологиялык жактан таза материалдар колдонулган. Негизги корпустун бул коридору болуп саналат. Бул коридору болсо бардык заманбап азыркы материал, курулуш материалдары менен жаңыланды. Өзүңүз көргөндөй могу дубалдар азыркы заманбап бамбук панелдери. Бул деген баягы бизге эмнеге ылайыктуу болот? Бул деген өзү туруктуу материал экен. Өңү өчпөйт, анан баягы күнүмкү жууп тазалаганда дагы абдан ылайыктуу. Бул борбордогу өзгөчө жайлардын бири жаңыланган кышкы бак. Мында учурда 100гө жакын экзотикалык өсүмдүктөрдүн түрү өсүп, өзгөчө атмосфера түзүп турат. Айрыкча кышкысын эс алуучулар үчүн жагымдуу жай болуп саналат. Жаңылоо имараттар менен гана чектелген жок. Аймактагы парк жана пляж иретке келтирилип, 205 метрлик жаңы пирс курулду. Ошондой эле спорт аянтчалары, воркаут зонасы жана балдар ойноочу жайы жасалып, 2009-жылдан бери иштебей турган ачык бассейн кайра пайдаланууга берилди. Советский Союзда болуп турчу да, азыр могу аябай сонун болуптур, ремонт жасалыптыр, аябай жакшы номерлер, жогорку сапаттуу болуптур. Я приехала из
Якутии. Здесь мне очень нравится. И обслуживание нравится, и кухня нравится, и номера, где мы проживаем, тоже. Все чисто, опрятно, аккуратно. Салтанаттуу ачылышка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрли Сакунбеков катышып, борбор менен таанышып чыкты. Ал жаңыланган жай санаторий курорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошоорун белгиледи. Ушул көлдүн жээгинде жайгашкан пансионаттардын эң чоңдорунун бири. Бул башка пансионаттардын айырмачылыгы кыштын күнү дагы туристтерди, конокторду кабыл алган мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн биринчи кезекте эми бул туристтер дегенде бул эл да. Эл үчүн жасалып аткандан кийин шарты эптеп-септеп же болбосо ушундай жарыя үчүн эмес, чынында келген адам жакшы эс алып кете тургандай, ден соолугун чыңдап кете турган деңгээлде кылыш керек. Ошону мен ойлойм, Кыргыз Алтын резорт баарын жеткиликтүү деңгээлде алып кете алды деп. Президенттин тапшырмасы менен жаңыланган борбор бүгүн Тоо-Кен тармагында иштеген кызматкерлерди эле эмес, жергиликтүү жана чет өлкөлүк эс алуучуларды дагы кабыл алууда. Бул жерде көп жылдан бери билген кызматкерлер дагы өзгөрүүнү жогору баалап жатышат. Эң жакшы асман менен жерде өзгөрүү болду. Азыр мен өзүм ушу эс алуучуларды кабыл алганда жүрөгүм кубанат. Эртең менен келип айтышат, асман ушундай сонун болуп калыптыр, аябай өзгөрүү болуптур. Потому что ушундай жагымдуу өзгөрүү мына биздин жүрөгүбүздү сүйүнтү да. Баягы ушу жаңы шарт, эс алга түзүлгөн шарт, анан бизге келген аттыкайчылардын айткан сөздөрү, бизге эткен каалоолору десине биздин жүрөгүбүздү жылытып атат да. Мындай өзгөрүү көп жылдан бери болгон эмес. Ал эми реконструкциянын экинчи этабында эл аралык талаптарга жооп берген спорт комплекси курулууда. Мындан тышкары Ысык көлдүн жээгинде бош турган аймактарга этно комплекс жана эс алуу объектилерин куруу дагы пландалууда. Айсана Бакытбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Ысык көл облусу. Нарын облусундагы Соңкөл жана Келсуу көлдөрүнүн жээктеринде туристтердин коопсуздугун камсыздоо боюнча көзөмөл күчөтүлдү. Туристтик милиция кызматкерлери ички жана чет өлкөлүк эс алуучулардын коопсуздугун камсыздап, укук бузуулардын алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүүдө. Мындан тышкары туристтерге коопсуздук эрежелерин сактоо, жаратылышты таза кармоо жана өзгөчө кырдаал жаралса, тиешелүү кызматтарга өз убагында кайрылуу боюнча түшүндүрмөлөр берилүүдө. Нарын облустук милициясы бардык эс алуучуларды мыйзам талаптарын сактоого жана жеке коопсуздугуна жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык өлкөдө бала ырысы жөлөк пулу 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сомдон бериле баштайт. Бүгүнкү күндө атылган төлөмгө ээ болуу үчүн ата-энелерден арыздар кабыл алынууда. Бул боюнча таластагы абалгандай темага кабарчыбыз токтолот. Август айынан баштап бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн ата-энелер түндүк тиркемеси аркылуу арыз беришүүдө. Айрымдар болсо социалдык башкармалыктарга баш багышууда. Статистикалык маалыматка таянсак, Талас району менен Талас шаары боюнча 3 жашка чейин 8,5 миңден ашык бала бар. Бүгүнкү күнгө карата 1800гө жакын арыз келип түшкөн. Түндүк аркылуу 1228 арыз кабыл алынды. Элдер үйүндө отуруп эле баягы катталып атат да. Ал эми биздин башкармалык аркылуу 530 арыз кабыл алынды. 1708 арызга уже 1200 сомдон акча каражаты чектелип, бүгүнкү күндө мынакей 2,071,080 сом чектелип турат. Август айынын баштарында бул министрликтин департаменти аркылуу төлөнүп берилет. Бул автоматтык түрдө ошол арыз берүүчүнүн баягы колдонуп жүргөн картасына түшөт. Жөлөк пулга арыздарды кабыл алуу үчүн Талас райондор аралык башкармалык кызматкерлерди күн мурунтан окутуп даярдаган. Атайын мекеменин алдында калкты тейлөөчү пункт ачып, адистерди бекиткен. Алар жарандарды кабыл алып, бала ырысына арыздарды туура берүүнү үйрөтүүдө. Мындай көмөк элге жеңилдик түзүү максатында уюштурулууда. Көптөр түндүк тиркемесинде биздин телефондо маалым катта жүрүшүп атат, балдарыбыз бар деп айтышат, анда болгону менен санарипке катталган эмес. Ушул жерден келгенде кыздар сразу телефонун карап, сиздики санарипте жок экен, Талаш шаары болсо квартальныйга, бул жердеги санарип аймакка, айылдан келгендерде айыл өкмөткө санарипке катталып келишин жөнөттүк, банктарга жөнөтүп, счетун аштырып, бүт документтерин туралап, анан кийин үйдөн тапшырып көрүңүздөр деп маалыматын берип атат. Анан бул жерден тапшыра албай калгандарды анан биз ичинен киргизип, ичинен база аркылуу алып атабыз. Талап боюнча бала ырысы жөлөк пулу баарына тегиз берилет. Болгону баланын курагы 3 жаштан ашпашы керек. Эң башкысы бала ата-энеси менен жашашы шарт. Биз азыр мынакей июль айында кабыл алып атабыз, августтан баштап төлөнүп берилип баштайт. Жарандарыбыз если август айында келсе,
сентябрдан төлөнөт. Ортодо бир ай бала ырысын албай калышат да. Талас шаарынын жана Талас элине кайрылуу жасайт элем. Түндүк тиркемеси аркылуу аракет кылыңыздар, тапшырыңыздар деп. Үйдөн тапшыра албаса бизде айыл өкмөттөрдө социалдык кызматкерлер иштеп жатат. Ал жерден тоскоолдуктар болсо анда биздин башкармалыкка келип тапшыруусун суранат элем. Паспорт көлүк менен келет да. Түндүгү жок болбосо базага салып туруп эле бир 5 мүнөткө жетпей кабыл алып коебуз. База жакшы иштеп берсе, бат эле кабыл алабыз. Кыргызстанда 3 жашка чейинки болжол менен 445 000 бала бар. Аларга августтан тарта ай сайын 1200 сомдон чегериле баштайт. Белгилей кетсек, бала арысы жөлөк пулу президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык балдарды тегиз колдоо максатында киргизилди. Аталган каражаттар жарандардын социалдык абалына карабастан бардык наристелерге бирдей берилет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Жалпы республикалык тесттин айрым сертификаттарында техникалык ката кеткен, бирок ал окууга тапшырууга тоскоолдук жаратпайт. Буга байланыштуу Илим, Жогорку билим жана инновациялар министрлиги жогорку орто кесиптик билим берүү уюмдарына кат жолдоду. Анда абитуриент онлайн портал аркылуу конкурстан ийгиликтүү өткөн абитуриенттерден мындай сертификаттарды чектөөсүз кабыл алууга милдеттендирген. Кенен кийинки материалда. Жалпы республикалык тесттин айрым сертификаттарындагы техникалык ката окууга тапшырууга тоскоолдук жаратпайт. Ал сертификаттын аныктыгына, тесттин жыйынтыгына жана упайга эч кандай таасирин тийгизбейт. Абитуриент онлайн портал аркылуу жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына кабыл алууга кедерги болбойт. Сертификаттарда каталар белгилүү болор менен министрлик дароо эле реакция кылып, ошол замат биз министрлик жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларга каттар кеткен. Жогорку окуу жайлардагы, орто кесиптик окуу жайлардагы ошол сертификаттар менен кабыл алышы керек. Эч кандай маселе жаратпаш керек. Ребята, орто сертификатыңарды внимательно карагыла. Здесь у вас 26-й год, а здесь у вас идет 25-й год. Буга чейин социалдык тармактарда жалпы республикалык тесттин сертификаттарына байланыштуу маалыматтар тараган. Анда анын негизги бөлүгүндө 2026 жыл деп көрсөтүлгөн менен төмөн жагында 2025 болуп калганы айтылат. Тестирлөөнү жүргүзгөн билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору катаны моюндап, ал басып чыгаруу учурунда кеткенин билдирди. Сертификаттардын купуялуулугу сакталыш үчүн биз аны типографияга да бере албайбыз да. Бул жерде бир нече сутка бою күндүзү дагы түнү дагы баягы смен болуп алмашып иштешет да. Биздин бул кийинки кабинетте жүргүзүлөт бул печатиядан. Ошол учурда бир компьютерден ушул ката кеткен. Бул жердеги чоң тамга менен 26 жыл деп баары тең бланкта жазылган болсо, могул жерде кичинекей тамга менен жазылган ошо бир компьютерде ошол калып калыптыр да печатка. Анан эми биз аны албетте жоопкерчилигин түшүнөбүз. Балбүбү Кубанычбекованын сертификатында да техникалык ката болгон. Ал жогорку окуу жайларга маалымат алуу үчүн барганга чейин катаны байкаган эмес. Айтымында башка классташтарынын дагы сертификаттарында 2025 жыл көрсөтүлүп калган. Биринчи тур башталды. Андан кийин биз барып сертификатыбызды көрсөттүк, документтерди көрсөттүк, кайсы факультетке тапшырарыбызды көрсөттүк. Анан алар ошол документтерди карап атып эле бул жериңиз туура эмес экен деп биз ошондо байкадык. Ага чейин биз байкаган эмеспиз, анткени 2026-да эле турганда. Андан кийин муну менен биз кабыл албайбыз деди. Ошондон кийин ызычуу башталды. Ата-энелер өзүнчө ызычуу, биз өзүнчө ызычуу болуп, эки-экиден обсуждать этип. Балбүбү Кубанычбекова сертификатын билимди баалоо жана окутуу усулдары борборуна келип алмаштырды. Бул борбор ыңгайсыздыктар үчүн абитуриенттерден жана алардын ата-энелеринен кечирим сурап, каалоочулар ката басылган сертификаттарды алмаштырса болоорун билдирди. Бизге кайрылган учурда биз ал сертификаттарды алмаштырып берип жатабыз. Эгерде абитуриенттер аймактарда болсо, алар бизге Аманат Роуд же Ылдам экспресс жанагы жеткирүү кызматтары аркылуу же болбосо билим берүү бөлүмдөрүндөгү адистер аркылуу жөнөтүп жатышат. Биз сертификаттарды албетте чыгымдардын баарын өзүбүз көтөрөбүз, аны алмаштырып берип жатабыз да. Канча сертификатта техникалык ката бар экени азырынча белгисиз. Окуу жайлардын бардыгы ага карабастан чектөөсүз кабыл алууга милдеттүү. Быйылкы окуу жылына карата тапшырылган сертификаттар 2020 Edukov KG онлайн абитуриент системасында эч маселеси жок катталып атат. Абитуриенттерди кабыл алууда сертификатындагы техникалык ката кеткен боюнча эч маселе жок. Абитуриенттер штаттык режимде өзлөрүнүн документтерин
тапшырып онлайн конкурска катышууда. Ал арада электр энергиясы менен камсыздоодогу мүчүлүштүккө байланыштуу абитуриент онлайн порталынын иши үзгүлтүккө учурады. Ал калыбына келтирилип, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуунун биринчи туру 15 июль саат 21:00 чейин узартылганы маалым болду. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Медицина багытында билим берген окуу жайларды аккредитациялоо аяктады. Талаптарга жооп бербеген 13 университет жана 6 колледж мамлекеттик каттоодон өтпөй ичмердүүлүгүн токтотту. Ал эми окутуу процесси менен клиникалык базасында кемчиликтер аныкталган 7 жогорку окуу жайга жана 16 колледжге 1 жылдык сыноо мөөнөтү берилди. Буга чейин мамлекеттик каттоодон өтпөй калган окуу жайларда билим алган студенттердин ата-энелери саламаттык сактоо министрине кайрылышкан эле. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Медицина тармагы үчүн адистерди даярдаган бардык окуу жайлар аккредитациядан өткөрүлдү. Натыйжада 34 жогорку окуу жайдын 4-ө, 30 колледждин 7 мамлекеттик каттоодон өттү. Ал эми 7 университет менен 16 колледжге аныкталган кемчиликтерин жоюу үчүн 1 жылдык мөөнөт берилди. Булар ошо 1 жылга чейин өздөрүнүн ошол клиникалык базаларын чыңдаш керек болот. Өздөрүнүн ошол учебный программаларын ошол биздин мамлекеттик стандарт деп коебуз, стандартка туура келтирип, өздөрүнүн ошол окуу процессин жөнгө салыш керек болот. Бул эң негизги критерийлер 6 стандарттын ошо 1 стандарт өтпөй калган болсо, алар 1 жылга берилет. Эгер ошол стандарттын 2 стандарттынан көбүнө талаптарга жооп туура келбеген болсо, анда берилбей деген чечим кабыл алынат. Мамлекеттик каттоодон өткөн окуу жайлар 6 жылга чейин ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Ал эми талапка жооп бербеген 13 университет менен 6 колледждин ишмердүүлүгү токтотулду. Бул окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин ата-энелери буга чейин саламаттыкты сактоо министрине кайрылышкан. Биз Салымбеков университетинде 1-курсту бүттүк. Анан аякта дагы эч кандай азыр маалымат жок. Биз Славянскийге бардык, медакадемияга бардык. Аларда дагы маалымат жок, только 20 августтан кийин деп атат да. А биз 20 августтан кийин азыр место жок болуп калса, же место жок деп башка жака бөлүп койсо, биз каяка барабыз? Аккредитациядан өтпөгөн университеттердин ичинде Салымбек университети бар. Аккредитациядан өтпөй калган университеттердин студенттерин биз мамлекеттик университеттерде, бул эң негизгиси Кыргызская государственная медицинская академия, бул Акунбаев атындагы, ошол жерде улантууну караштырабыз. То есть аккредитациядан өтпөй калган университеттердин студенттери ортодо калбайт. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекеттик каттоодон өтпөй калган окуу жайларда окуган студенттердин так санын аныктап жатат. Аларды башка билим берүү мекемелерине которуу үчүн атайын комиссия түзүлдү. Мындан ары медицина адистерин даярдоо саясатын саламаттыкты сактоо министрлиги жүргүзө турган болууда. Окутуу программалары менен практикалык даярдык медициналык академия иштеп чыккан бирдиктүү стандарттардын негизинде уюштурулат. Когда мы говорим именно о качестве, да, медицинского образования, Биз медициналык билим берүүнүн сапаты тууралуу сөз кылганда, саламаттык сактоо башка тармактардан айырмаланып турат. Качан өлкөдө сапаттуу медицина кадрлары даярдалып баштаганда, ошого жараша кызмат көрсөтүү дагы жакшырат. Элге окуу жайдан эле такшалган тажрыйбалуу адистер кызмат көрсөтөт. специалистов. Белгилей кетсек, былтыр президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өлкөдө медициналык кадрларды даярдоого мамлекеттик монополия киргизилген. Анын негизинде өлкөдө дарыгерлерди жана фармацевттерди окутууга мамлекеттик гана укук берилди. Документ медициналык билим берүүнүн сапатын түп тамырынан бери көзөмөлгө алуу жана реформалоо максатын көздөйт. Дүйшөн Шаршембеков, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР Бишкек. Ош шаарына Мургаттан көчүп келип отурукташып калган этникалык кыргыздар када салт үрп-адаттарды катуу карманышат. Улуттук баалуулуктарды унутта калтырбай ар дайым колдонууну адатка айлантышкан. Алардын бири Исаковдардын үй бүлөсү кечте сайып таар согуп кыздарга сеп даярдаган мыкты уз айым тууралуу кабарчыбыздын материалында. Бардым десең, ысык жөн эле адамдын көптүгүн кара. Эркүнгүл Исакова Ош шаарына Мургаттан келип жашап калганына көп жыл болду. Айтымында көчүп келгендеги алгачкы жылдарда туруктуу иши жоктугунан кыйналган күндөрү артта калды дейт. Анткени апасынан үйрөнгөн өнөрү аркылуу буйрутмаларды алып жашоосун бир топ бирдентип алган. Нени кылам десең кыла берет экенсиң, чөйрө кеңири дегендей, кайсыга кол сунсаң кете бересиң, жетет экенсиң. Ошондой. Бизде тоолуу жер алыс, жол алыс.
Уз айым кечте саят. Керектүү материалдарды ал базардан алып, жипти кайрадан чыйралтып, ийирип даярдайт. Антпесе бош ийрилген жиптерди колдоону бир топ түйшүктүү даяр болгондон кийин кыздарга сепке керектелүүчү кечтелерди сайып даярдап берет. Алып барып коебуз, сатып беребиз ошол жердечи. Жактырган алып кетишет. Шырдак жасадым эле. Шырдакты сатып бердик. Бир 5 ай болуп шырдак жасадык. Ана мындай кечтелерди, жанагыдай майда-чүйдө кол өнөрчүлүктөрдү ошо сурап алып кетишет. Аны чыйратып түрп эме кылып койсоңуз. Бул өнөрдү Уус апасынан үйрөнгөн. Айтымында кечте саюуда дагы бир өзгөчө жолун үйрөнүү ага кыйын болгондуктан өздөштүрө албай калган. Бирок ага карабай түрдүү көчөттөрдү түшүрөт. Анын даярдаган буюмдарынын кооздугун көрүп алыстан издеп келгендер да көбөйдү. Аргымачы мына кечтелер аркасына сайылат да. Ушуну апам саят эле да. Мен ушуну үйрөнө албай калдым да. Ана үйрөнөм, мына үйрөнөм деп жүрүп, эми көз жетпей калды, эми үйрөтүлбөй калды. Келиним билет экен дагы жакшы. Эми келинimден үйрөнөм го. Анын эң жакын жардамчысы келини менен апасы. Үчөөлөп жасаган өзгөчө кооздуктагы буюмдарын ар кандай көргөзмөлөргө да алып чыгат. Буюмдарын көргөндөр калтырбай алып кетишет. Жакында эле мамлекеттик иш-чаралардын биринде өлкө башчысы өзү алкоого алганы ага дагы да дем бергенин айтат. Келип калды, былтыр эмес, мурда жыл келди, Садыр Жапаровду президентибизди да көрдүк, жанынан көрдүк. Телевизордон көргөн башкача, жанынан көргөн башкача экен. Ошо келип бизден этникалык кыргыздар деп аябай сыймыктанып, силер келгерке мени таштаган эмессиңер деп мактап коюп кетти. Сүйүнүп калдык кыйла. Кол өнөрчүлүгүңөр дагы деле ошол бойдон экен деп. Исакова жакында эле Ош шаарында өткөн көргөзмөдө жеңип чыгып, көчмөндөр оюндарына барууга жолдомо утуп алды. Эми ал жака алып барууга жаңыча идея менен өзгөчө кооздуктагы буюм жасоого камынууда. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрө алдыңыздар. Эртеңки күндөн амандашканча.